Коюн багууга кызыккандар Оштон эле эмес, алыскы Аксы районунда келишкен. Өздөрү кол алдында өстүргөн жаныктарын алып келип, бүгүнкү жарманкеге коюшту. Арасында жаныктын бул түрүн багууга жакындан кызыгып, бирок кантип багууну так билбегендер кездешет. Алар бүгүнкү саамалыкта коюнду кантип багуунун жол жоболорун үйрөнүүнү максатташкан. Şu koyunçulukka kızıkabız. O neverelerdi koyunçulukka үйрөткөнү келди ярмаркага. Мага 7-8 ай болду да баштаганыма. Коюнчулукка кызыкып. Дүйнөдө коюндордун 50дөй түрү белгилүү. Кыргызстандын климаты мээлүүн болгондуктан дээрлик баардык түрүн өстүрүүгө болот. Коюндар негизинен жашылча жемиштерге жакын болгондуктан аларды багуу көп деле түйшүк жаратпайт дешет. Жарманкеде жаныкты багууга кызыккандарга түрдүү кеңештер берилди. Бул жерде азыр облус аймагына кеңири тараган коюндун түрлөрүн алып келгенбиз. Бул жерде 3 айлык коюндар дагы бар. Ал эми бул көлөмү жагынан чоң көрүнгөн коюндар 5-6 жыл жашашат. Коюндун эти көптөгөн ооруларга даба деп айтылып келет. Мисалы, кан басымы жогорулар, инсульт сыяктуу бир нече дартты айыктырууда колдонулуп келет. Ошол себептүү коюн багууга кызыккандар да көбөйүүдө. Коюн 2 жылдан бери бакаман мен коюнларды. Коюнду маша Kaliforniya var, Enziki var, Enziki var. Bunu Flandırlardan bakkanman. Hazır mana shularni boqyapman hozir. Mana endi hozir rekslarga o'tyapmiz mana. Sekin kuchayib mana rekslarni boqamiz mana. Коюндордун эң көп таралган түрү Калифорния, Изабелла, Бургундский жана башка. Коюндун бул түрү 6-7 жыл өмүр сүрүшөт. Ал эми күнүнө 2 мал тамактанып, 2 килодон 5 килого чейин эт берет. Уюштуруучулардын айтымында коюн көргөзмөсү өлкөдө биринчи рет болуп жатат. Элге канча көп таанытсак, Кыргызстанда ушул нерсени өнүктүрүш максатта иштеп атабыз иншалла. Эми азыр бу жерде ар кандай породалар келип атат. Бизде азыр эң тааныктуу болгондор Калифорния, БСС, НЗК, Невозолонский, Красный деп айтылат. Ошолордон тааныктуу болуп атат. Бизге бүгүнкү максат келиш элге коюндун породаларынын кандай айырмаланышы, кандай багылышы, мисалы биринчи жолу багып аткан адамдарга кантип племендик коюндорду ажыратып алыштыгы, кантип чоңойтуп ошо биздик даражага келиштик, кандай оригинал даражага келиштик максат. Маалыматка ылайык, коюндордун түрүн көбөйтүү максатында республиканын ири шаарларында кезек-кезеги менен коюн көргөзмөсүн уюштуруу пландалууда. Айымкан Исралгызы, Айбек Үсөнұлы, Мирбек Конобаев, Ынтымак.